Reytler uyuşturulup tiyişeli çaralar körü milletlendirilir. Biri aytiş керек сиздерге. Жок, анда эскертип келсе кең кылабыз. Жок, эскертүү качандан бери берилип келип атпайбы? Мурда жыл бойон жок. Ана маска. Maskani alıp çıkın. Ece menga hech kim eskертүү кагаз берген жок. Сага ким бериш керек? Мага келип айтып кетиш керек деп мен айтам. Жалал-Абад шаарында соода жайларда эл көп кирген дүкөн маркеттерде санитардык эрежелердин сакталышы көңүл жылытарлык эмес. 1,5 жылдан бери өзгөчө кырдаал режими күчүндө турса да, айрым кичи маркет ээлери бизге эч ким эскертүү бербеди деп алакан жайгандарына күбө болдук. Рейдтин жүрүшүндө санэпид көзөмөлдөөчүлөр буга чейин аларга бир нече ирет эскертүү бергенин тастыктап, орунду кенебеген ишкерге айыппул салды. Ошондо сиздердин кабарыңыздар жокпу бул эрежелер сакталышы боюнча? Бирок билесиз өлкө боюнча үлгөтүп качып аткан. А эмнеге ошого өзүңөр мындай мамал кылбай атасыздар? Сиз бирөө айтыш керек сиздерге. Жок, анда эскертип келсе кең кылабыз. Жок, эскертүү качандан бери берилип келип атпайбы? Мурда жыл бойон жок. Өзгөчө кырдаал режим алыны элек былтыртан берили, 1,5 жылдан бери. Тынбай кабарлар берилип атат. Коронавирус былтыркы июнь айынан дагы быйылкы июнь ай аябай күчүп атканы баса белгиленип атат. Аны если жеке ишкерлер мындай кайдыгер жасашса, эмне үчүн буларга бирөө эскерткенден анан булар маска тагыш керек? Алгоритмдин талаптары аткарылбагандыгы үчүн 293 берене негизинде 3000 сом айыппул салынат. Кардарлардын кадам үзүлбөгөн Дасторкон супермаркетинде да санитардык талаптар көңүл сыртында калган. Маркеттин кире беришинде турган антисептикалык каражатты да кожо көрсүнгө коюшкан. Анткени ал идиште бир тамчы антисептик жок. Мындан сырткары комиссиялык топ буга чейинки рейдтерде белгилеген талаптар дагы деле аткарылган эмес. Алардын көңүл коштук мамилесинен улам аталган маркет администрациясы да айыппулга жыгылды. Клиенттерден да требовать этип атабыз. Азыр анан бергенде ошол буларды эмрастайбыз. Азыр ответственность бул чачып атышкан негизи анан калбай калыптыр. Могу деле бир факт болуп эсептелип калат, кирген комиссиялар бардыгыбыз көрдүк, өзүңүз дагы көрдүңүз. Кечээ уюштурулган рейдтик жүрүштө тойканаларга да баруу пландалган болчу. Бирок вице-мэр баштаган топ кафе-ресторанга, коомдук тамактануучу жайларга барууну макул көрбөдү. Аны аталган объекттерге эскертүү берип жетишпей калганы менен түшүндүрүштү. Илдеттин жугуу очогу той топурлардан, массалык чогулуулардан болуп жаткандыктан тойканаларга болгон көзөмөл бүгүнтөн тартып жанданарын айтышты. Адистердин айтымында мындай рейдтик текшерүүлөр оң натыйжасын берүүдө. Кечээ өткөн рейдте 15ке жакын объект текшерилсе, одону эреже бузган 2 жайга айыппул салынды. Калган жайларга ар кандай себептерден улам жөн гана эскертүү берилди. Илдет курчуп абал оорулуп жатса да, жарандар ооруга кенебестик мамиле жасоодо. Мындай көрүнүш адистерди тынчсыздандырууда. Эже менге эч ким эскертүү кагаз берген жок. Сага ким бериш керек? Мага келип айтып кетиш керек деп мен айтам. Силер биринчи жооп келдиңиз. Биринчи жооп бердиңиз. Маршруткаларга, автобустарда да элдерди байкап атабыз. Маскалары жок. Хотя бы ушундай коомдук транспорттарга чыгып атканда тагып алсын. Хотя бы базарлардын ичине кирип атканда тагып алсын. Ар бир адам ошону аткарсын. Бул ошо бирден коюп отуруп, бул бардык ошо масочный режим ошондо сакталат. Жалал-Абад шаарында жыл башынан бери 450ге жакын жарандан илдет аныкталса, анын ичинен 335 июнь айында катталган. Демек, илдет бир ай аралыгында кескин күчөгөнү байкалат. Бул былтыркы жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 2 эсе көбөйгөн. Ал эми бүгүн Жалал-Абад облусунда жалпы 91 адам ооруну жуктурган. Ошондой эле бир жаран илдеттин курмандыгы болгон. Бүбүсара Орозалиева, Руслан Калматов, 7 канал, Жалал-Абад.